Квадраттык теңдемелерди чыгарууга токтоло кетели. Квадраттык теңдемени чыгаруунун бир нече жолу бар. Биринчи жолу Виеттин теоремасы боюнча, албетте ал келтирилген квадраттык теңдеме болсо, аны Виеттин теоремасы боюнча тамырларын таап алсак болот. Экинчи жолу баарыбызга белгилүү болгондой формула боюнча табылса болот. Үчүнчү жолу квадраттык теңдеменин сол жагын эки мүчөнүн толук квадратын бөлүп алуу жолу менен чыгарса болот. Бул жол башка жолдорго караганда бир кыйла узунураак болгону менен башка эсептерди чыгарууга көпчүлүк учурларда жардам берет. Ошондуктан азыр эки мүчөнүн толук квадратын бөлүп алуунун кандай экендигин көрсөтө кетейин. Эки мүчөнүн квадраты деп, эгерде А плюс Б эки мүчөсү берилсе сумма, аны квадратка көтөрүш үчүн биринчи мүчөнү квадратка көтөрөбүз. Андан кийин биринчи мүчөнү экинчи мүчөгө көбөйтүп эки эселейбиз. Плюс экинчи мүчөнүн квадраты болот. Анда мынабы берилген теңдемени ушул түрдө жазып алууга аракет кылсак, биринчи мүчөбүз x квадрат өзү турат, минус сөзсүз формулада мына жерде эки тургандыктан биз экини жазабыз. Андан кийин 8x болсун үчүн бул жерде биринчи мүчөбүз x болгон, көбөйтүү 4. Эгерде экини 4кө көбөйтсек 8 болот, эч нерсе өзгөрткөн жокпуз. Плюс 4-түн квадраты туруш керек. Себеби формулада экинчи мүчөнүн квадраты туруш керек. Анда 4-тү квадратка көтөрсөк 16 болот. Бирок берилген теңдемеде 16 жок. Биз өзүбүз 16-ны кошуп койгондуктан теңдеменин тең күчтүүлүгү бузулбасын деп, анда 16-дан минус 16-ны алып таштайбыз. Теңдемеде плюс 15 турат, анын өзүн жазабыз. Барабар 15. Ошентип, мына өрекил биринчи 3 мүчө бизге жогорудагы формула боюнча x минус 4-түн квадратын берет. Анда ал эми калгандарына карасак, белгилери карама каршы болгондуктан модулу чоң 16да модулу кичине 10-ду алабыз да, модулу чоң 10-дун 15 белгисин коебуз. Анда минус 1 болот, барабар 0. Анда x минус 4-түн квадратын сол жака алып калып, 1-ди барабардын оң жагына плюс 1 белгиси менен чыгарабыз. Ошентип x минус 4 барабар, эгерде квадраты 1ге барабар болсо, өзүн табыш үчүн 1 тамырдын алдында калып калат. Анда x минус 4 барабар плюс минус 1 болот. Теңдеменин биринчи тамырын тапсак, оң жакта турган плюс минус 1дин, а дегенде мейли минус 1-ин алсак, 1ди жазабыз. Анда 4 минус 4 оң жака плюс 4 болуп өтөт дагы. X биринчи тамырыбыз, белгилери карама каршы болгондуктан чоңунан модулу чоң 4төн модулу кичине 1ди алабыз дагы, чоңунун белгисин калтырабыз, 3 бойдон калат. Анда x экинчи тамырын тапсак, жана мына өрек жерден 1дин минус 1 белгиси менен алганбыз, азыр плюс 1 белгиси менен болот да, 4 плюс 1 болот. X-тин экинчи тамырын тапсак 5 болот. X-тин экинчи тамырын 5 болот. Ошентип берилген квадраттык теңдеменин тамырларын таптык. Бул учурда экинчи коэффициент 8 жупсан болгондуктан оңойрок табылды. Азыр экинчи мисалда, эгерде экинчи коэффициент жупсан эмес, таксан болуп калса кандай болорун көргөзөлүк. Таксан болуп калса кандай болуп көргөзөт. Ал кичине бир кыйла башкачараак болот. Мисалы, x квадрат плюс 3x минус 10 барабар 0 теңдемесин кандай кылып чыгарабыз? X квадраттын өзүн жазабыз, плюс формуладагы мына жердеги 2 тургандыктан сөзсүз 2 жазылат. Биринчи мүчө x жазылат, көбөйтүү. Эгерде азыр 3-дү жазсак, 2 жерде 3 6 болуп, берилген теңдемеге барабар болбой калат. Ошондуктан 3 бөлүнгөн 2 деп жазабыз. Бул жерде 2 менен 2 кыскарып кетет да, 3 2 сөзү калат. Плюс андан кийин формулада экинчи мүчөнүн квадраты тургандыктан, анда
2'den 3'tü kvadratқа көтөрсөк 9 бөлүнгөн 4 болот. Бул теңдемеде жок болчу. Биз өзүбүз кошкондуктан муну кайрадан кемитип коюшубуз керек. -10 барабар 0. Анда birinci üç müçö x plus 2'den 3'tün kvadratın beret. Jogorudagı mına bir formula boyunca, jogorуда mına formula boyunca bunun kvadratın beret, değil mi? Kalgan 2 müçönü koşsok, bulardın belgileri birдей болгондуктан koşulat, belgi saktalat, anda 4'ten 49 barabar 0 bolot. X plus 2'den 3'tün özün taba turgan bolsok 4'ten 49 kvadratı barabardыктын оң жагына plus belgisi менен чыгат 4'ten 49. Анда x plus 2'den 3'tün özün taba turgan bolsok, anda 4'ten 49 tamırdın aldında kalat. 4'ten 49. Oşentip x birinci tamırdı tapsak, barabar 2'den 3 barabardıktan оң жагына ters belgisi menen ötöt. Berilgen plus, minus belgilerden minusunu alsak, 4'ten 2 çıgat, 49'dan 7 çıgat. Oşentip x birinci tamırı barabar bolot, belgiler birдей болгондуктан koşulat, belgi saktalat. Minus 2'den 10. Bul bolsa oşentip x birinci tamırı barabar 10'du 2'ge bölsök minus 5 bolot. Ekinci tamırın tabalık x ekinci barabar minus 2'den 3 plus 2'den 7. Sebebi tamırın aldığında plus minus 2 belgi turar. Jana minus belgisini alganбыз, azır plus belgisini alabız. Oşentip x ekinci tamırı barabar. Belgiler karama karşı болгондуктан çoğundan kiçinesini alabız. 7'den 3'tü alsak 4 kalat, modülü çoğunun belgisi plus oşunu kaldırabız. Oşentip x ekinci barabar 2'ge boldu. Bul jol menen kийинки başka esepтерди чыгарууга көбүрөөк жардам берек. Ал эми мындай квадраттык теңдемелерди дагы айтам, сөзсүз эле бул жол менен эмес, Виеттин теоремасы менен тамырларын таап алсак болот, же болбосо даяр формула аркылуу таап алсак болот.